6 bölüm. Benjamin балдары. Иерусалимдин ичинен качкыла. Текояда сурнай тарткыла. Бейт Акеремде от менен белги бергиле. Анткени түндүктөн улуу кайгы жана кыйроо келе жатат. Мен Сиондун сулуу эрке кызын кыйратам. Койчулар өз койлору менен ага келишет. Анын айланасына чатырларын тигишет. Ар бири өзүнүн жерине малын жаят. Аны менен согушууга даярдангыла. Тургула. Түштө барабыз. Бизге кайгы. Күн батып бара жатат. Кечки көлөкө узарып калды. Тургула. Түн болсо да барабыз. Анын чептерин кыйратабыз. Анткени Себайот теңир мындай дейт. Дарактарды кыйгыла. Иерусалимге каршы жал жасагыла. Бул шаар жазаланышы керек. Ал зордук зомбулукка толгон. Булак өзүнүн суу бүркүп чыгаргандай, ал өзүнүн жамандык чыгарып жатат. Анын ичинен зордук зомбулук, талаптоноочулук угулуп жатат. Менин алдымда дайыма кыйналуу жана кайгы тартуу болуп жатат. Иерусалим, акылыңа кел. Менин жаным сенден алыстап кетпесин. Мен сени чөлгө, эч ким жашабаган жерге айлантпайын. Себайот теңир мындай дейт. Ысрайылдын калдыгын жүзүм сыяктуу акырына чейин терип алышат. Себеттерди толтуруп, жүзүм жыйнаган адамдай өз колуң менен иште. Алар уксын үчүн. Мен кимге айтам, кимди эскертем? Мына, алардын кулагы сүнөтсүз, ошондуктан алар уга алышпайт. Мына, алар теңирдин сөзүнө күлүп жатышат. Анын сөзү аларга жакпайт. Ошондуктан мен теңирдин каарына аябай толдум. Аны өзүмдө кармап тура албайм. Аны көчөдөгү балдарга жана топтошкон уландарга төгөм. Аялы менен күйөөсү улгайып калганы менен каарлыгы жеткени олжого кетет. Талаалары менен аялдары сыяктуу эле үйлөрү да жат бирөөлөрдүн колуна өтөт. Анткени мен бул жердин тургундарына каршы колумду сунам дейт теңир. Анткени кичинесинен чоңуна чейин булардын ар бири ач көздүккө берилген, пайгамбардан ыйык кызмат кылуучуга чейин жалган иш кылышат. Менин элимдин жараатын тынчтык, тынчтык деп жеңил ойлуулук менен даарылап жатышат. Бирок тынчтык жок. Алар жийиркеничтүү иштерди кылгандан уялышабы? Жок. Такыр уялышпайт. Кызарып да коюшпайт. Ошон үчүн алар кулагандар менен кулашат. Мен аларды жазалаган күнү алар кулашат дейт теңир. Теңир мындай дейт. Өзүңөрдүн бара жаткан жолуңарда токтогула. Артыңарды карагыла. Байыркы жолдор жөнүндө сураштыргыла. Жакшы жол кайда экенин сурагыла. Ошол жолго түшкүлө. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Бирок алар барбайбыз дешти. Ошондо мен силердин үстүңөрдөн сакчыларды коюп, сурнайлардын үнүн уккула дедим. Бирок алар укпайбыз дешти. Ошондуктан кулак салгыла. Элдер, алардын эмне болоорун бил. Жамаат, ук, жер жүзү. Мына, мен бул элге бүлгүн түшүрөм. Бул алардын ойлорунун жемиши. Анткени алар менин сөздөрүмдү укпай, менин мыйзамымды четке кагышты. Шебадан келе жаткан Ладандын, алыска өлкөдөн келе жаткан жыпар жыттуу жылгындын мага эмне кереги бар? Силердин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгыңар мага жакпайт. Курмандыктарыңар мага жагымсыз. Ошондуктан теңир мындай дейт. Мына, мен бул элдин алдына тоскоолдуктарды коюп жатам. Ага аталары балдары менен бирге, кошунасы досу менен бирге чалынат, жана өлөт. Теңир мындай дейт. Мына, түндүк чактагы өлкөдөн эл келе жатат. Жер кыйрынан улуу эл көтөрүлүп келе жатат. Алар колдоруна жаа, найза кармап алышкан. Алар катаал жана ырайымсыз. Алардын үнү деңиздей шуулдайт. Аттарга минип учуп келе жатышат. Сени менен салгылашуу үчүн бир кишидей тизилишкен Сион кызы. Биз алар жөнүндө кабар укканда эмне кыларыбызды билбей кайгыга баттык. Толгоо тарткан аялдай кыйналдык. Талаага чыкпагыла. Жолдо жүрбөгүлө. Анткени душмандын кылычы келе жатат. Туш-туштан коркунуч туулду. Элимдин кызы, белиңди зумбал менен курча. Башыңа гүл сээп, жалгыз уулуң өлгөндөй кайгырып, катуу ыйла. Анткени кыйратуучу бизге күтүлбөгөн жерден келет. Сен менин элимди билишиң үчүн жана анын жолуна көз салып турушуң үчүн
Мен сени өзүмдүн элимдин ичине мунара жана чеп кылып койдум. Алардын баары өтө ишенимсиз адамдар. Ушакчылык кылып жашашат. Булар жез жана темир. Баардыгы бузулган адамдар. Жел үйлөгөн көөрүк өрттөнүп кетти. Коргошун отто жок болду. Эритүүчү адам текке эритти. Анткени андан жаман кошундулары бөлүнбөй калды. Аларды четке кагылган күмүш деп аташат. Анткени аларды теңир четке какты.